Эрбол Атабаев. Атабаев Эрбол Канатбекович 2001-жылы 15 августта Кант шаарында төрөлгөн. Эрбол Атабаев 5 жашында кичи мекенинде жергиликтүү Абдыш Ата клубунда ойной баштаган. 9 жаштан 11 жашка чейин Казандагы Рубин мектебинде окуган. Ага кирүү үчүн атасынын айтымында орус жарандыгын алууга аргасыз болгон. 2012-жылы ал Барселонанын кантерасына тандалып алынган жана окуусун аяктагандан кийин ал Hospitalet, Гава жана Гранолерса жаштар курамаларында футбол боюнча билимин уланткан. Клубдук карьерасы 2020-жылдын экинчи жарымында ал Гранолерс курамында болгон, бирок талаага чыккан эмес. Андан кийин ал 2021-жылдын январь айында көчүп кеткен. Сантпоя клубу үчүн Каталониянын аймактык чемпионатында 5 беттеш өткөрүп, 1 гол киргизген. Ошол эле жылдын апрель айында Кыргызстанга кайтып келип, Абдыш Ата клубунун катарын толуктап, ал жерден футбол ойной баштаган. Бирок ал трансфер терезеси ачылгандан кийин жайында гана команданын арызына киргизилген. Жыйынтыгында канттыктардын курамында 2021-жылдагы сезондо 15 беттеш өткөрүп, 2 гол киргизип, 5 голдук пас берип, өлкөнүн вице-чемпиону болгон. Динамо Махачкала 2022-жылдын февралында эркин агент катары ал Махачкаланын Динамосунун оюнчусу болуп калган. Ал клуб үчүн 6 мартта чемпиондук матчта дебют жасаган. Ал талаага негизги курамда кирген, бирок 38-мүнөттө алмаштырылган. Жаракатынан улам ал 29 майда айып аянтчанын сыртынан алыска аралыктан сокку узатып, Дагестандык клуб үчүн биринчи голун киргизген. Жыйынтыгында 2021-2022 жылкы сезондо Динамо менен 7 оюн өткөрүп, 1 гол киргизип, ФНЛ 2-дивизионунун жеңүүчүсү болгон. Ал 31 лиганын оюнун жана 2 Орусия кубогунун матчын ойногон. 2023-жылы 12 июлда Атабаевдин Динамодон кеткени белгилүү болгон. Болгария 2023-жылдын 14 июлунда Эрбол Волгария Астрахань клубу менен келишим түзгөнү жарыяланган. Ал 30 июлда чемпионаттын матчында экинчи таймда алмаштыруучу катары дебют жасаган. Туугандар, биздин телеграм каналыбызда дүйнө жүзүндө болуп жаткан бардык футбол жаңылыктары чыгып турат. Жана дагы силер өзүңөрдүн жакшы көргөн командаңардын оюнун биздин телеграм каналдан түз эфирден көрсөңөр болот. Андыктан ушул видеонун описаниясындагы ссылка менен өтүп, биздин каналга катталып койсоңор болот. Улуттук курама 2022-жылдын март айында Кыргызстандын жарандыгын алган. Ошол эле жылдын 23-майында ал 2023-жылы боло турган Азия кубогун тандоо оюндарына даярдануу үчүн Кыргызстандын башкы курама командасынын машыгуу сборуна чакырылган. Оюнчулардын тизмесине киргизилген. Андан кийин аларга катышуу үчүн улуттук курамага чакыруу алган. Эрбол Атабаев 8 июнда Сингапур менен болгон беттештин 73-мүнөтүндө Гүлжигит Алыкуловдун ордуна алмашууга чыккан жана дебют жасаган. 11 июнда Мьянма менен болгон беттеште команданын негизги курамында пайда болгон. 14 июнда Тажикстанга каршы оюнду алгачкы мүнөттөрдөн баштап, андан соң Гүлжигит Алыкуловго алмаштырылган. Барселонанын Испаниядагы академиясында окугандыктан футболдук IQ-су мыкты, талааны көрүүсү мыкты. Биздин кураманын мыкты жарым коргоочуларынын бири Эрбол 2023-жылкы Азия кубогун жаракатынан улам өткөрүп жиберген. Эрбол 2023-жылы Кадырова Маликага үйлөнгөн. Малика мурун кыргыз кыздар курамасынын оюнчусу болгон, бирок азыр Малика Кадырова футбол оюндарында кылыстык кызмат аткарат. Эрбол Атабаевдин Трансфермаркет порталынын маалыматы боюнча 250 000 еврого бааланат. I've seen you a million ways to get things back your way. I'll be honest tonight, so tomorrow will be fine. I've seen you a million ways to get things back your way. When you put up a fight, trying to make things right.